Саламатсыздарбы? Биз бүгүн сиздер менен балдардын логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүчү тапшырмаларды жазууну үйрөнөбүз. Алгач бизге 2 бирдей өлчөмдөгү тилкечелер керек келет. Андан соң тилкечелердин баштарын бириктирип чаптайбыз. Эми мына ушул 2 бирдей цилиндрди бири-бирине карама-каршы тарапта бириктиребиз. Көпөнү жакшылап бириктирип алабыз. Эми мына ушул 2 бириктирилген цилиндрди кандай туура жолдо кесүү менен 4 чарчыны пайда кылуунун жолун балдарга беребиз. Балдар муну цилиндрди алышат дагы, ойлонушат, карашат. Андан кийин туура жолун таап, кесүү жолу менен 4 чарчыны ала алышат. Ал үчүн эң үстүнкү бөлүктө жайгашкан цилиндрди тепе-тең кылып бүктөп, кайчынын жардамы менен кесип алабыз. Мына бизде мындай пайда болду. Эми муну кандай кылып кесебиз? Кандай кылып туура кескенде 4 чарчы пайда болушу мүмкүн? Балдар муну ар кайсы тарабынан кесип көрүп изилдешет. Качан туура болгонго чейин, 4 чарчыны пайда кылганга чейин балдар изилдөө жолу менен ар кайсы тарабынан кесип байкап көрүшөт. Андан кийин туура жолун тапса, балдарыбыз мына 2 цилиндрдин карама-каршы чапталганынан мына ушундай 4 чарчыны таба алышат. Бул тапшырманы биз балдардын логикалык ой жүгүртүүсүн, математикалык билимдерин өнүктүрүүдө пайдалансак болот. Бул кеңеш сиздерге пайдалуу болот деген ишеничтемин.